бар. Вабашшири зания би хараби байтихи валау ба'да хин дейт. Зинага қадам қойған еркекке, зинага қадам қойған аялға құш хабар беріп қойған, анын үй бүлөсүнүн бузулуусуна эгерде кийинирээк болсо дагы. Ал кылган кыймыл аракетинин таасири сөзсүз жашоосунда көрүнөт, бирок кийинирээк болсо дагы анын құш хабарына жеткирип койгон дейт. Кайра кайтып келе турган нерсе экен да. Бир жолу бир жерде отурсак мечитте бир байке келип калды. Кадыр Барту. Чоң даражалуу киши, бир канча миңдеген адамдарды иштетип жүргөн. Өзү военный тармактагы киши. Анан келип формасы менен эле келди. Келип анан айтат ки имам сап менен жалгыз бөлмөгө кирди. Кирип анан айтат, менин бир кызым бар, бойго жетип калган. Жогорку окуу жайда окуйт. Анан сабакка кетет, кечигип келе баштады. Бир ай өттү, 2 ай өттү, 2 айдан бери кеч келет, түнү келет. Анан мен эмне болуп атат деп мугалим менен байланышсам, мугалим айтты, бул сабакка келбеген 2 айдан өтүп кетти, сабакка такыр келе элек деди. Анан мен таң калып эмне кылып атат экен деп аркасынан түштүм дейт. Аркасынан түшүп карасам, үйдөн чыгып кеткен жакшынакай болуп эле. Бирок бир жакка кирип туруп ал жактан жасанып чыкты, башкача болуп, ачык-чачык болуп. Анан барып туруп бир үйдү барып туруп звонокту басты. Ал жактан бир мен курактуу болгон бир байке чыгып келди. Ошо менен анан кирип кетти кучакташып дейт. Анан мен жакшы ой менен, жаман күмөн жок. Терезеден барып карап эмне кылат экен деп карасам, ал көрсө телефон аркылуу, чакырык аркылуу иштеп калыптыр дейт. Анан келип айтат, эмне кылыш керек мен депчи. Ошол окуяны айтканда ушул сөз эске келди да. Вабашшири зания деп. Өзүнүн жашоосунда намазы жок. Өзүнүн жашоосунда зинадан алыс болуу деген жашоо тартип жок. Анан бул уламалар айтат, ушундай зина кылган адамдарга куш кабар берип койгон, анын үйүнүн бузулуусу туурасында эгер кийинирээк болуп болсо дагы, аялы менен болбосо же кызы менен. Ошондон бул ушундай бир карыз экен имам Шафи рахматулла айткандай. Аны сөзсүз бир күнү өзүңдүн үй бүлөңдөн төлөгөнгө туура келет зина кыла турган болсоң дейт. Ошондон урматтуу туугандар, бул өтө жаман көрүнүш. Жаман көрүнүш. Ула устазыбыз айтат эле, адам баласынын табиятын Кудай Таала ушундай кылып жаратып койгон. Эгерде арам менен рахат ала турган болсо, анда Аллах Таала адалдан болгон рахатын алып, эң төмөнкү деңгээлдеги арамдар аркылуу Аллах Таала рахат берип коет дейт. Капкара, кебетеси суук, эч бир жагымсыз болгондон алган рахатын ак никелешкен, таптаза, сулуу аялынан рахат ала албай калат экен да. Кудай Таала ушундай кылып адамдын ички дүйнөсүн өзгөртүп салат дейт. Бул ошончолук бузуку болгонсо, Ибн Кайым рахматулла айтат, бул зина дейт. Зина никесиз жакындык. Бул адамдын дүйнө жана акыретини буза турган нерселерден болуп саналат дейт.